Саламатсыздарбы деп баштайлы, жанып баштайлы. Окей. Ладно, biz сразу эле түздөн түз эле мына суроого кирейли. Көптөгөн адамдар мындай суроо сурайт да. Мен кантип сүйлөп кетем? Мен Москвада мисалы 2 жылдан бери, 3 жылдан бери, 4 жылдан бери, 5 жылдан бери жашап атам дейт. Кантип сүйлөп кетем дейт. Же болсам англисчени мен bir курска бардым, 1 жыл катыштым, башка курска бардым, дагы 1 жыл катыштым, университетке бардым, окудум, бирок сүйлөп албай атам. Кантип сүйлөп кетем деп мага көп суроо сурашат. Макс, айтсаңыз, кантип сүйлөп кетебиз? Кантип сүйлөп кетебиз? Сүйлөп кетүү деген өзүнчө бир чоң нерсе деп ойлойм да. Бирок анчалык эле кыйын эмес, негизинде адам сүйлөгөнгө способный деп коет го. Сүйлөй алат. Бирок бул жерде жөндөмү бар. Жөндөмү бар, ооба. Эми бул жерде тил башка тил болуп атпайбы? Башка тил болсо да бул адамдын тили болгон үчүн, адамзаттан чыккан тил болгон үчүн американецтердин деле эмне эки илеби бар, тиши ошондой эле, бир тили бар. 32 тиши бар. 32 тиши бар, бир мурду бар. Ошолордон чыккан башкалар казыраак болушу мүмкүн. Ошолордон чыккан Хоккейистердики да. Ошол американецтерден чыккан звукту биз да чыгара алабыз. Негизинде бизде да ошол эле нерселер бар. Articulator деп коет. Articulator, мурун бирөө, тиши ошондой эле ооз бар. Ошон үчүн биз чыгара алабыз. Биринчи ошону кабыл кылыш керек. Мен Америкада жашап атсам чыгара албайм деген нерсе жок. Чыгара алабыз, сүйлөй алабыз. Бирок мен сабак өтөрдө аябай маанилүү эме бар. Эреже. Биринчи эреже катуу сүйлөш керек. Англисче сүйлөп атканда, неге дегенде катуу дегенде мындай үнүн катуу чыгарып, бийик чыгарып сүйлөш керек. Бийик чыгарып. Негенде бийик чыгарып сүйлөгөн киши же мындай кандай деп коет? Копол киши болот, мындай. Копол киши. Же өзүнө ишенген киши болот. Uverенность, confident деп коет го, мисалчы. Ошо өзүнө уверенный болуш үчүн өзгөчө англис тилинде уверенный болуш үчүн баштап катуу сүйлөй башташ керек англисчеде. Эгер катуу сүйлөдө мен мисалы англисче үйрөнөм, катуу сүйлөп атам, макул катуу сүйлөдүм, бирок туура эмес сүйлөп атам. Андай эмне болот? Туура эмес болсо дагы эчтеке болбойт, сүйлөй бериш керек. Катуу сүйлөй бериш керек, туура эмес болсо да. Туура эмес. Неге дегенде ал жердегине катуу сүйлөгөнгө өзүңүзгө уверенность эме болот да, мындай өзүңө ишенич пайда болот. Ошо ишенич пайда болгон сайын адам көбүрөөк ишенип, өзүнө кыла алат экен деп кете берет. Анан экинчи эрежебиз, окуучу болсо, эгер бир класста окуучулар бири-бирине оңдой албайт. Неге дегенде, ойлосоңуздар, мен отурам, жанымда бир досум бар, Азамат деген, ал экөөбүз отурабыз, бири-бирибизге конкурентпиз да, типа, мисалы айтып коелу да. Ал көбүрөөк билсе, мага мен да көбүрөөк билгим келет да, мен оңдоп койсо, ал менден үстүн сыяктуу болуп, ошондой психология менен мен өзүм бийик тургандай сезип, мен кыйынмын дегендей болуп, андан ортодо сүйлөй турган нерсе бузулат. Же бирөө оңдосо, мисалы мен сүйлөп атам, бир нерсени кызыктырып айткым келет, англисче кыйналсам да айтып атам. Бирөө менин бир эле сөзүм оңдоп койсо, мен ошо окуяны айткым келбей калат да, токтоп калам да. Токтоп калганда бул мага зыян, неге дегенде уже андан кийин мен дайыма ойлонуп сүйлөй турган болуп калам. Эгер ойлонуп сүйлөй берсем, анда сөздөрдү сүйлөй албайм, башымда аябай жакшы бар, perfectionist деп коет го, perfectionist. Идеалдуу. Аябай идеалдуу кылып анан сүйлөшүм керек, бирок андай бир аз кыйын. Ан үчүн сөзсүз ката кылып ошол жерге жетиш керек да. Биринчи ката кылып, андан кийин ошол жакка жетебиз. Ката деген мындай да, ката дегенде эмне? Эгер адам ката кылса кандай эме болот? Коркунучтуу болот. Ката кылса бул коркот. Неге дегенде адам башкалары ага критика кылып коюшу мүмкүн, же башкалары күлүп коюшу мүмкүн. Ал жерде мындайча айтканда орский версия деп коет го. Паска түшүп калат да. Паска эмне деп? Төмөндө мындай өзүнө адамдардын арасында не деп коет орусча же кыргызча кандай айтат? Алекс. Опустился ого. Катураак. Ошонун корккон үчүн айтпай калат. Бирок мен мунун байкадым. Мен Германияда жашап, анан Америкага барганда ошону элдердин арасында байкадым. Сүйлөгөн киши ката кылса, эчки мындай коркпойт экен, ката кыла берет экен. Мен ректорум, мисалы, кээ бир нерсе билбейт. Айтпаңыз, мен да университетте окуп жүргөндө менин бир профессорум бар болчу да. Ар дайым эле ката кыла берет. Ката кетирсем айта берет эле да. Чын эле биякта туруп мындай сүйлөгүңдө келбей калат да, уже өзүңдү мындай жаман сезип каласың да. Ким мугалим оңдой берет. Мугалим оңдой берет эле да, ошентип анан оңдой берсе сен ойлойсуң да, өзүңдү тупой сезип каласың да. Азыр бир пауза алып турайлы да. Катуураак сүйлөйлү, мына биздин запись бир аз алысыраак отурабыз да. Тамак жегенден кийин алысыраак отурабыз, столдун үстүндөбүз. Эми мына орто турган үчүн үнүбүздү катуураак сүйлөсөк жакшыраак болсун деп максат. Акыл анда улантабыз акыл. Жок, ошол айтып коеюн дедим, кошуп коеюн дедим, өзүм, как говорится, свой леп. Мугалим оңдой берсе эмне болот ошондо? Мугалим оңдой берди, анан сага эмне болот? Мугалим оңдой берсечи, өзүңдү жаман сезип, өзүңдү
ылдый сезип калат экенсиң да, төмөн сезет экенсиң, ал кишиге караганда өзүң төмөн сезет экенсиң, ал сөздөрдү билбеген сыяктуу сезет экенсиң. Бирок мен ойлойм, ал өзү негизи оңдоп аткан адам жакшы ойдо оңдоп атат да. Ошондуктан эгер сени бирөө оңдосо, ал сен бир ким болбосо да сени оңдосо, ал сени төмөн ылдый түшүрүп берем деп оңдогон жок, унижать этем деп оңдогон жок, же үстүңдөн чылдыңдайм деп оңдогон жок. Ал сени же сындаган жок. Сындаган жок. Ал ушул сөз монтип айтылат, же болбосо бул мындай эмес, монтип айтыш керек деген ойдо айтып атат да, жакшылык түрдө айтып атат. Анан бул ошол нерсени айтып аткан адамдарга бир мындай совет десем, кээ бир адамдар, көп адамдар эле, почти 99% адамдар аны кичине башкача кабыл алып алышат дагы, кап болуп калышы мүмкүн. Таарынып калат да, сүйлөбөйм мен болду. Мен мисалы үчүн азыр кандай кылам? Мен аракет кылам. Мен деле кээ бирде мынтип айтып берем да, мындай эмес деп. Бирок өзүм сезбейм ошол адам кап болуп калганын. Ошондуктан мен азыр өзүмдү өзүм үйрөтүп атам да, ошого мынтип эгер бирөө туура эмес айтса, мен күтүп турам ал сөзүн бүтүрсүн. Биринчиден бул жакшы, себеби дегенде окуучу, үйрөнүп аткан окуучу болсо, алар үчүн бул бир мотивация берет да, алар сөзүнү уже баштаган сөзүнү бүтүрүп алат. Анан бүтүргөндөн кийин мен акырын түшүндүрүп коюшум мүмкүн, бул мындай. Бирок бир нерсе окуучуларга айтып кое турган нерсе, бул ким оңдобосун, жакшы ойдо оңдойт. Кыздар болсочу, кыздар оңдосо. Кыздар оңдосо, мисалы эркектерде же кыздар оңдосо. Бул жерде айтат да, бул жерде эки тема болуп атат. Мисалычы тамаша бул кыздар оңдосо деле жакшы ниетте турабы? Күлүп койлу бар өзүм. Күлүп койлу макул. Мен карабы, мисалы Алекс сен айтасың, мугалим оңдоп атасың. Ал жерде окуучу бул мугалим бунун иши оңдоо деп билген үчүн анча болбойт. Эгер досуң же сабакта отурган классташың сени оңдобосо, дагы жаман болот да. Ооба, ошону айтып атпаймынбы? Урушуп кетет. Ошондуктан урушпайм. Мисалы үчүн мени бирөө оңдосо, мен деле кап болушум мүмкүн да, ичимдечи, ал бул мени оңдоп атат депчи. Бирок мен азыр уже үйрөнүп баштап атам да, өзүмчү. Бирөө мени оңдосо, мен акырын ой жүгүртүп коем да, ушул туура эле айттыгы болуш керек депчи. Себеби ошентип үйрөнсө окуучу, кийин келечекте өзү жөн эле тил чөйрөсүндө эмес, башка жерде да мындай өзүнүн критиканы туура кабыл ала турган бир жөндөм иштеп чыга турган болот да. Мисалы үчүн, эгер биз жакшы иштерде, жакшы бир компанияда чоң нерселерди, проекттерде иштегибиз келет да. Андай жерлерде көптөгөн стресс болот, ар кандай жумуш болот. Ошондуктан аларга чыдамдуу болуш үчүн сен критикага даяр болушуң керек. Сага кандай эмне дейт, сен кандай начальниктер менен иштейсиң, кандай босстор менен иштейсиң, алар сага давка кылат. Орустар айтып коет, давка деп, үстүңдөн мынтип айтып турат. Сен ар кайсы немеге көңүл бура берсең, биринчиден өзүңө зыян, өзүңдүн ден соолугуңа зыян. Экинчиден ойлогон нерсең ошол жерде калат. Ошондуктан мен оюмча критика бул эң жакшы нерсе. Ушул сөздөрдү жазып коюш керек экен. Пауза кылып жазып койсоңор болот. Макул болот. Жакшы. Мен дагы бир суроо сурасам, мындай жакындатайлык, айра суроого жакын келели, кантип сүйлөп кетем. Демек, катуу сүйлөйбүз. Ката сүйлөсөк эмне болот дедик? Мен катуу сүйлөдүм, катуу үнүмдү чыгарып сүйлөдүм. Бирок ката сүйлөп атам. Дагы сүйлөй беребиз. Токтобой сүйлөй беребиз. Мен ойлойм, эгер биз кыскача жооп берели. Эң бир орчундуу мындай турган маселе, сүйлөөрдөн алдын турган маселе бул өзгөчө бир барьер. Өзгөчө бир барьер. Уялат окуучу. Мен туура эмес сүйлөп коёмбу же алар неме түшүнбөйт, сындайт. Ошондон өтсө эле, эгер такыр туура эмес сүйлөсө дагы, сүйлөсө уже башталды да, баягы процесс уже жүрүп кетти. Бирок мен окуучуларга айтып коеюн, силерге жакшы бир жаңылык бар. Баарыңар сүйлөп кетесиңер. Бул факт. Анда тажрыйбага эме калат. Мен бир нерсе унутуп калдым да, могул жерде жана сүйлөө дегендечи. Биз азыр мисалы бири-бирибизди кандай десем, жакшы атмосфера эмне кылышыбыз керек? Жаратышыбыз керек да, сүйлөгөндө. Бул деген сүйлөгөн бизге жакшы да, бири-бириз менен сүйлөшүп, алыш бериш кылабыз да, пикир алыш бериш кылабыз да. Ошондо сүйлөгөндө бири-бирибизди мындай оңдобой, ал жерде жакшы ниетиң бар, жаман, бирок адам кабыл алат да, кабыл үчүн ошон үчүн оңдобой эле койгула, аны аябай ошол убакта маанилүү оңдош керек, аны билип калсын десең да ал билбейт. Ал жерде критика катары алган үчүн аны үйрөнбөйт, анычы ал жакшы нерсе эмес. Ошого оңдогон кереги жок, жөн сүйлөй берсин. Эгер бирөө сүйлөсө, аны эме кылгыла. Анын үстүнө сен мисалы үчүн бирөө бир жакшы бир ойду айтып атса, сен аны оңдой койсоң, биринчиден ал
капа болгондон сырткары сен сөзүн токтотуп коюп атасың. Анын сүйлөп аткан сөзүн оюну бузуп коюп атасың. Орустарда перебивать этип коюп атасың дейт. Сөздү кесип коюп атасың. Сөздү кесип коюп атасың. Сен канча ойду буякта башында топтоп асага айтып атат. Сен ошонун ортосунда кесип койдуң. Демек, анда катуу сүйлөйбүз. Ката сүйлөсөк да катуу сүйлөй беребиз. Анан бири-бирибизге жардам беребиз. Жардам бергенде бири-бирибизди оңдобойбуз. Оңдобойбуз, ошол жардам. Анда ошо жардам аркасынан турабыз, орусчасына койдук, поддержка беребиз. Демек, аркасынан турабыз, сен сүйлөсүң, сен кыласың дейбиз. Анан билесиңер да, мен миллионермин. Бул жерде чет тилде мен өзүм окшолорума ар бир ката сүйлөгөнгө $10 берем. Билесиңер аны? Айтпай эле коеюн. Жаранып, бирок $10 сыяктуу. Дагы күлүп коебуз, дагы күлүп коебуз. Жок, бирок чындап эле мен айтам, эгер мен миллионер болгондо, кстати, жакында болгондо, ар бириңерге, ар бир катаңарга $100 берет элем дейм. Билебиз, мектепте ката кылсак 2 коюлат, а бизде ката кылса $100 утуп алат. Урматтуу угуучулар, жакында баарыбыз ката кетиребиз. Мага келесиңер. Макул. Түшүнүктүү. Чындыгында ошондой, бирок ката кылбасаң кантип үйрөнөсүң? Коркуп отура берсең, анда качан үйрөнөсүң? 11 мүнөт болуп кетти го. Макул. Бир нерсени айткан акыркы жолу. Баягы эме деп коет го, wise person. Мудрый дегенде акылдуу. Акылдуу киши. Мудрый, акылдуу дагы кандай? Акылдуу. Мудрый түшүнсөк экен. Англисчеси wise person да. Wise person дегенде ал кантип акылман киши кантип акылман болду. Ал төрөлгөндөн акылман болбойт. Ал ошо канча ката кеткен дагы ошо каталардан үйрөнүп туруп акылман болгон да. Силерде акылман болгон кезде ал катаны кыласыңар, бирок аяктан сабак алыш керек. Түшүнүңөрбү? Ошо ката деген нерсе бул жакшы нерсе да. Бул humane деп коет го, адамдык нерсе. Бул адамдын ичинде программасында бар. Эгер ката кылбаган адам деп таап келгиле десеңер дүйнөдө, билбейм, таппасаңар керек эчкимди. Ката кылбаган адам барбы дүйнөдө? Демек, мындай экен да, түшүнгөнүм боюнча, адамдар төрөлгөндө эле сразу чуркап кетпейт экен да, сүйлөп кетпейт экен. Жок, мындай да. Жыгылышат турбайбы? Сөзсүз жыгылат. Анда сүйлөгөндө да ошондой эле турбайбы? Ооба, мисалы үчүн сен ката кетирбеген болсоң, эч ката кылбасаң, аракет кылбаган болосуң да. Түшүнүктүү. Канча ката кылсаң, ошончо аракет кылган болосуң. Болгонун билинет. Ооба, билинет да. Мисалы үчүн, мен ката кылдымбы, значит мен бирдемкеде аракет кылып атам. Ката кылбай баштадым, ошону үйрөндүм мен. Ошондой ойлонуш. Ката кылып туруп үйрөндүм да. Ооба, себеби биз ката кылганыбыз, ал ката эмес, ал үйрөнүп атканыбыз. Биз кадам таштап атканыбыз да. Бирок экинчи жактан аз ката кылган адам бар, бирок мындай audience деп коет го, зритель, көрүүчүлөр. Алардын жоопкерчилиги ал катаны бетке айтып мынтип ылдыйга кылбаш. Ал катаны кадимкидей ката кылат, нормальный кабыл кылып, жөнөкөй эле ката болот, нормальный. Ага критика кылыш керек деп ойлойм. Окей, анда бүгүнкү тамак учурундагы маегибиз кызыктуу болду деп ойлойбуз. Эң маанилүүсү биз маектерди мындан кийин дагы жөн эле маек эмес, мындай башкаларга пайдасы келе турган, пайдасы тие турган маек кылган аракет кылабыз. Жана мындан кийин дагы уланта бермекчибиз. Күтсөңүздөр болот. Кандай дейсиздер? Алекс, Макс, акыркы сөздөрдү айтсак. Ооба, урматтуу угуучулар, силерден дагы бир сураныч жазгыла, суроолоруңарды, комментарийлериңерди chattil.ru-га кирип. Демек бизди да критикаласа болот экен. Катабыз тапса деле мүмкүн. Жакшы сүйлөй албайт экенсиң. Өткөндө бирөө ката кылды, кыргызча жакшы билбейт экенсип ката кылды. Биринчи кыргызчаны үйрөнүп алды. Мен чынды айтсам, чет өлкөдө 10 жылдан бери жашаган үчүн кыргызчадан кыйналам. Кечиресиз, 10 жылдан эмес, андан да көп жашадыңыз. Ошондуктан биз кыргыз тил ага эжелерин чакырып койдукпу. Ошого биздин кыргызчабызга көп маани бербегиле, эмнегене биз силерге кыргызча үйрөтө албайбыз. Силер кыргызсыңар, кыйын да мен үчүн. А бирок мен англисчени ошончо 10 жылдан бери үйрөнүп, ошонун аягына жетейин деп, ошонун кайра англисчени кыргыздарга англисче үйрөтүш үчүн аракет кылып атабыз. Ошого каталар болсо силер дагы бул нормальный максат деген, бирок ката кылыш мүмкүн деп айтышыңар мүмкүн же башка мугалимдерден. Демек биздин каталарыбызды көрсөңүз деле жаш кабыл алабыз. Андан кийин сын пикирлерди кабыл алабыз. Ошол биз менен бөлүшкүлө YouTube'да, биздин чет тил сайтында chattil.ru 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 Көрүшкөнчө жашарылар. Көп сүйлөп койдук Okay, take it easy. Hit the button. Yeah, push the button. All right, I'm going to do it. Let's do it. 1, 2, 3.